Бул тилектештик автобусу Кыргызстандын Ош, Нарын жана Чүй облустарын кыдырып жаңы эле келди. Ооба жарандарга жеринен акысыз юридикалык жардам көрсөтүп келдик. Жогоруда белгиленип кеткен областтарда жайгашкан алыскы райондордо, ошондой эле ошол райондордун алыскы айылдарында жайгашкан жарандар бүгүнкү күндө акысыз юридикалык жардам менен камсыз болушту. Сиз Нарынга барып келипсиз. Кайсы айылдарында болдуңуздар? Алгачкы болуп биз Кочкор районунун Кумдөбү айыл өкмөтүнө бардык, андан кийин Семизбел айыл өкмөтүнө бардык, андан тышкары Атбашы районунун Атбашы айылына бардык и жана акыркы болуп Талды Суу айыл өкмөтүнө барып элдерге бекер консультация бердик. Өзгөчөлүгү жөнүндө айта кете турган болсок, бул тилектеш автобусунда бир эле юристтер эмес, жана башка мамлекеттик органдардын адистери дагы катышып биргеликте иш алып барабыз. Мисалы үчүн документ тештирүү боюнча, социалдык камсыздоо маселелери боюнча. Анан бул иш-чарабыздын өзгөчөлүгү биз ошол жерде берилген суроонун башынан баштап аягына чейин чыгарганга аракетин жасап жатабыз. Жарандар көбүнчө кандай суроолор менен кайрылышты? Ажырашуу маселеси боюнча көп суроолор келди, алимент өндүрүү боюнча, жөлөк пул өндүрүү боюнча келди, пенсияга кантип чыгабыз деп жарандар да көп кайрылышты, жер маселеси боюнча дагы көп суроолор келди. Андан тышкары унаа суроолору дагы көп келди, мунусуна автоунаалар боюнча да. Мисалы мен 10 жылдан бери эски машинам бар эле, эси жок, бездоверность айдап жүрмүн. Ошого болгон канааттандырып, болгон суроолорумду бекер адвокаттын жардамы менен бүт суроолорумду, машинаны кандай оформдаш керек, эмне кылыш керек экен, бүт суроолорумду жооп алдым. Бул карапайым калкка аябай керекпи дедим. Мисалы, мага окшогон суроо бере албай жүргөн эл көп эле деп ойлойм. Жер тууралуу келгенбиз, биринчиден адвокатка кайрылсак, бизге жакшы өзүнүн маалыматын берди толук. Анан жер адистери боюнча кадастрга кирдик. А киши дагы немесин айтты, консультациясын айтты. Бизге мындай кайра кайсы жакка кайрылышыбыз керек, жогору жактарга кайрылганыбызда бизге мындай көрсөтмө беришти. Рахмат сиздерге. Көп жылдан бери ошо гос регистрге барып, айыл өкмөттөн жер адистен жерибизди тактай албай жүргөнбүз. Ушуларга келип, совет алып, каяка барып кайрылабыз, кандай чечилет, так маалыматты алып алдык. Тилектештик автобусунун келип турганы алыс айыл жеринде жакшы эле экен. Биз Өзгөчтөн Атбашка барыш үчүн эле бир кишиге 300 сомдон такси чыкса чыгат, элге аябай эле жардам теткен. Жыйынтыгы боюнча көбүнчө бизге ушул жумушсуз жарандар кайрылды. Эң көп пайызды түздү. Андан кийин аз камсыздоо болгон биздин жарандарыбыз и пенсионерлер көбүнчө ушул укуктук маселелер боюнча кайрылды. Ошентип тилектештик автобусу аркылуу жалпысынан 1199 адам акысыз консультациялык укуктук жардам алды.